Менин атым Ария Тосоновна. Мен Түркиянын Газантепке келгениме 1 жыл болду. Ошол жерде иштеп аттым, кемпир багып. Анан ошо 6 күнү катуу жер титирөө болду. Түндү уктап эле чочуп ойгондук. Аябай катуу болду. Сөз менен айтып жеткизиш кыйын да. Баары эшикке качып чыгып кетишти. Анан биз дагы чыктык, кемпирди баса албайт да. Коляска салып алып чыктым. Башкача ойлор да келип коркуп баштадык да. 3 жол тиреди. Анан кийин элдин баары эшикке чыгып кетти. Биз 1-этажда жашачык. Анан кечирээк чыктык, кемпирди алып чыктым, коляскага салып. Эшикке чыгып, эшикте кар жаап, жамгыр чыгып, ошондо эле балдарымды чалдым. 3 балам бар. Аябай коркунучтуу болду да. Ошо аман калганыбызга Кудайга шүгүр деп отурабыз. Анан ошол эле бизди тиги чоң бир спорт залга алып барып ошол жака койдук. Эчтекебиз деле жок, кийим кечебиз деле албай эле чыгып барып, ошол жерде 3 күн 4 күн болдук. Ооздагы суу жок. Анан кийин 3 күндөн кийин ошо кыргыз консульстводан келишип бизди звонить этип сурап атышты. Качайын деле биздин даректерибизди билет экен, ар кимибизге звонить этип акыбалыбызды сурап. Мен хозяин менен башка бир ошо мектептин эмесине бардык, спорт залына. Кээ бир кыздар эмеге барыштыр, мечиттерге барыштыр, дагы ушунда спорт зал жана дом культураларга барып, бирок телефон менен байланышып аттык. Анан Анкарадагы ушу Улан деген бала да аябай чалып, менин телефонумду да баягы эмем единством түгөнүп аткан да. Ошого дагы эме салып, анан телевизор тиги буларды интернетте да караган жокпуз. Телефонубузду аяп баягы эмеси өчүп калбасын деп, светтер өчүп калды. Кээ бир кыздардын тиги үйдө Wi-Fi эле да. Wi-Fi өчкөндөн кийин байланыш жок. Көп издешип, тигини көрдүңөрбү, муну көрдүңөрбү деп аябай үйүндөгүлөр кыжаалат болуп атышты да. Кыргызстандан чалышып, издешип. Кече 8 күнү келишти, жолуктук, сурады. Кыргыз кыздар барды, Антепте кыргыз кыздар көп да. Бир 3000дей кыздар бар дейт. Анан ошондо дагы бир айткым келет, ошо кыргыз кыздар байкуштар өздөрү баягы иштерине тактыгында карасаң, өздөрү ушинтип жүрүп дагы коркуп атса дагы, ошол жанагы баккан кемпир чалдар таштабай, чондоруна салып сүйрөп эшикке алып чыгышты да. А өзүнүн бала чакасы, ошо кемпир чалдын бала чакасы таштап эле эшикке качып чыгып кетишиптир да. Тиги баягы жоопкерчилигиндеби же кыргыздарда баары ыйман бар да, тыштай албай, ошолорду жондоруна көтөрүп, сүйрөп алып чыгышып, ошондой жандарында жүрүштү да, тыштабай. Анан кийин кээ бир кыздарды баягы жоопкерчилигиңерди албайбыз деп хозяиндерди жумуштан үйүнөн чыгарып да жибериптир. Кийимдери жок, жалаңач бойдон баягы эме ночнёшкачан эмечен ошо бойдон калышыптыр байкуштар. Кийимдерин да үйлөрүн култап салыптыр да, киргизбейчи, тияка алып кетти да, аларды дагычы бир 30 чакты кетти го Кыргызстанга. Анан кийин калам дегендерин калтырып, шаарларга, Анталия, Анкарага алып келди. Биз да ошо кече чыкканбыз, бүгүн келдик да бул жерге. Ошондой жардамдарды берди. Рахмат ушу консульствода иштеген балдар, кыздарга. Келсек, бул кыздар консульстводан жакшы тосуп алышты, монтип үйлөрүнө алып келип коноктоп сыйлап отурушат. Ушу кыздарга да рахмат. Аялдар коомунун жетекчиси бул Периге рахмат. Бермет деген кыз бар экен. Ал дагы мурун дагы бизде байланышта болуп атты, сурап. Ушу баардыгына рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан ошо жаңы келген жаш кыздар бар. Ошолор бар, ушуларга келип учетко туруп турса жакшы экен дейм да. Кечегиде көбүн таппай издешип, бул бар эле деп туугандары чалышат, издешет, же билишпейт эч ким аны. Келип учетко туруп, мындай адрестерин билгизип турса. Жол аябай, жолдор бүт эметилген, жарылган, оңдоп атышыптыр, пробка. Ошентип келдик, кыйналып, дагы келе атсак, дагы жолдо шамал, машинабыз эметип кулап кетейин деп жөн эле 2 саат күтүп, коркуп калыптырбыз баарыбыз. Баягы жер чайпалып, денең деле чайпалып эле, жөн отурсаң деле жер титирегендей болуп эле ушундай болуп атабыз да. Анан көп эле башым ооруп атат, жүрөгүм айланып атат деп баарын эле оорулар окшош да, жүрөктөр түшүп коркуп калгандан да бул.
биринчи келгенде ошо Анталия консулствого бардык. Ал жерде айымдар коомунун жетекчиси Пери бар экен, мүчөлөрү бар экен. Тосуп алышып, бизи о мүчөсү ошол коомдун мүчөсүнүн үйүнө алып келишти. Дасторкон даярдап коюшуптур, тамак даярдап коюшуптур, ысык тамак иштик. Кандай жардам керек деп сурашты. Рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу консулствада иштеген бардык кыздар балдарга ыраазыбыз. Ушу эл үчүн кызмат кылып, булар деле ошол күндөн баштап эле уктабай эле түнү күнү биз менен байланышып атышты да. Ушу ден соолукту болсун, иштерин ийгилик, дайым ушу эл үчүн кызмат кыла берсин. Мына азыр өзүңүздөр көрүп аткандай, биздин Жерди Төрөнүн өтө бир оор, катуу болгон жер Газантептен биздин мекендештерибиз келишти. Кечээ күнү Газантептен ошол жактагы Түркиядагы элчиликтеги кызматкерлер, Анкарадагы башкы консулдуктун кызматкерлери эжелери менен жолугушуп, бардык мекендештер менен жолугушуп, Кыргызстанга кеткендерин самолетко, бул Анталияга кеткендерин автобуска, кичинекей минибустарга салып, бул жака жиберишкен. Биз бүгүн кече саат 4-тө чыгышкан, 1 сутка жол жүрүп, бүгүн саат 2-де биз тосуп алдык. Өтө жолдон дагы аябай кыйналышыптыр. Бардыгы болуп, ал жактан 12 биздин мекендешибиз келди. Учурда Анталияга азыр 4 эжелерибизди тосуп алдык. Калган экөөнү Серикте, 6-ону Манавгаттагы ошо жолдон эле биздин эжелер менен мурда даярдап койгонбуз, жатаканаларын эжелер тосуп алышты. Эми эжелер менен биз сүйлөшүп, азыр акыбалдарын көрүп атабыз. Чындыгында баарыбыздын эле жүрөгүбүздү ооруткан окуя болуп атат. Эжелерге психологиялык, азыр моралдык жардам керек болуп турган убак. Колубуздан келген жардамыбызды беребиз дагы. 2 күн мурун эле Адана шаарынан Аланияга дагы 10-го жакын эжекелерибизди алып келгенбиз. Учурда алар азыр Аланияда, алардан да биз кабар алып атабыз. Ошол жерди түрөө болгон жерлерден эвакуация болуп келген эжелерибизди кадимки эле биздин ушул мигрант болуп жүргөн эле кыргыз кыздарыбыз ошолор тосуп алып атышат. Керек болсо мага чалышып, мына биз бул жакта кемпир багып атабыз, ошол кары-картаңдарды багышат эмеспи биздин аялдар. Ошол өзүбүздүн жашап аткан комнатабызга деле келе беришсин. Канча киши болсо да алып келиңиз деп ошо кол сунуп аткан биздин Анталиядагы мен кыргыз айымдарга, ошол ичинен өзүмдүн айымдар коом мүчөлөрүнө терең ыраазычылыгымды билдирем. Өзүбүздүн эле, өздөрүнүн эле үйлөрү жок. Кадимки эле квартирада турушат. Бирок бир комнаталарын бошотушуп, жакшынакай шарттарды түзүп, ысык тамактарын даярдап, ушундай эжелерибизди тосуп аткан кыздарга учурдан пайдаланып рахмат айтып кетейин.